Саламатсыңарбы менен сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайра сабак аркылуу жолугушуп атканыма дагы эле болсо кубанычтамын. Силерге бөгүнкү сабакты баштаардан мурун дагы жагымдуу маанайды каалагым келет. Каналдар, биз жагымдуу музыканы угуп, маанайыбызды көтөрүп алдык го деп ойлоймун. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы менин сүйүктүү жаныбарым. Анда силер сабакка жакын отуруп, бүгүн сабакты жаныбарлар жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Анда эмесе сабагыбыздын максатына көңүл бөлгүлө. Окуучулар, мын мүчөсү катышкан сөздөр менен таанышабыз. Аларды өз кээбизде ооз-эки жана жазуу иретинде колдоно алабыз. Суроону туура коюп, аларга ооз-эки жооп бере аласыңар. Табышмактар аркылуу логикалык ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Ар бир жаныбарга камкордук менен мамиле жасоо керектигине түшүнөбүз. Каналдарында бүгүнкү сабактын жаңы лексикасына көңүл бөлүп, эсибизге тутуп, кайталап окуйбуз. Тоту куш. Попугай. Сүйүктүү. Любимый. Кайтарат. Охраняет. Атмингенди. Кататься на лошади. Каналдарында силер өз алдыңарча дагы кайталап окугула. Бу сабактын грамматикасы кандай, эмне деген суроого жооп берген сөздөр мын мүчөлөрү менен иштейт экенбиз. Каналдарында биринчи тапшырмага өтөлү. Азыр логикалык ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Силерге берилген тапшырмада жаныбарлардын сүрөттөрү көрүнүп турат. Мен силерге табышмакты окуйм. 10дон 1ге чейин санагыча силер ошо жаныбарды тапканга аракет кылгыла. Ач болсо мөөрөйт, ток болсо кепшейт. Бүт балдарга сүт берет. Бул эмне? Анда эмесе силер таптыңар деп ойлойм. Анда туура жообу уй экен. Экинчисине көңүл бөлөбүз. Минсең канат, чапсаң шамал, аны сыйлабаган кишилер жаман. Бул жерде 3 жаныбардын сүрөтү турат. Анда эмесе ойлонуп таап көргүлө. Каналдарында силер туура жообун тапты деп ойлойм. Бул жылкы. Кийинкисине кайра көңүл бөлгүлө. Аңдып туруп чычканды көрсө дароо кармаган, курч тырмагын батырып, оозун мурдун кандаган.
Кана бул эмне деп ойлойсуңар? Ойлонгула, бу жерде 4 жаныбардын сүрөтү турат. Кайсынысы деп ойлойсуңар? Азаматсыңар туура тапты деп ойлойм. Туура жообу мышык экен. Кананда кийинкисине көңүл бөлөбүз. Денесине суу жукпайт, көлдө сүзөт кайыктай, үшүбөстөн тоңбостон чумкуп кетет балыктай. Жаргак таман узун жак, бул эмне? Ойлоп тап. Ана мунун дагы туура жообуна көңүл бургула. Анда балдар, бул өрдөк. Кана балдар, кийинки тапшырмабызга өтөбүз. Анда мен силерге Вендин диаграммасы менен таанышат экенбиз. Бул жерде көрүп турасыңар, эки тегерекченин ортосу биригип, ортосунда ачык жер турат. Мына бул жерде бир жагында жаныбарлардыкы, экинчи жагында канаттуулардын аттары жазылган. Мынакей уйкой ат, мышык ит, бул жагында ток, тотокуш, күрүп, өрдөк, каз. Мынакей балдар, булардын баары тең үйдө багылчу жаныбарлар. Эми ушул жаныбарлардын силер кандай окшоштук жактары бар экенин ортосуна жазасыңар. Мисалы үчүн чөп жешет. Андан ары дагы уланткыла өзүңөр толуктап ортосуна тийиштүү сөздөрдү жазасыңар. Эми балдар, караңыз, силерге сүрөттөр берилди. Азыр бул сүрөттөр боюнча иштейсиңер. Демек, бул жерде сүрөттөрдө суроолор берилип атат. Суроолорго жооп бергиле. Бул ким? Бул бала. Жанында эмне бар? Жанында ит бар. Бала эмнени жакшы көрөт? Бала итти жакшы көрөт. Иттерине эмне берет? Иттерине тамак берет. Кийинки сүрөттөрдү дагы силер да ушундай суроолорду берип, кайра жооп тапканга өзүңөр машык кыла. Кана балдар, китебибиздин 60-бетиндеги силерге берилген текстти окуйлу. Анда текстке көңүл бөлгүлө. Менин 2 итим бар. Алар борсолой жана кумайык. Алар үйдү кайтарат. Мен борсолой жана кумайык менен ойноймун. Аларга тамак берем, багам. Мынакей балдар, силерге текстта берилгендей эле ар бириңердин бир сүйүктүү жаныбарларыңар бар. Мисалы үчүн мен ат жөнүндө силерге айтып берейин. Бул менин атым, ал абдан акылдуу. Мен ат мингенди жакшы көрөм. Атыма чөп, суу беремин. Мына силер дагы ар бир сүйүктүү жаныбарларыңар жөнүндө өзүңөр ойлонуп, кайра жооп берсеңер болот. Мынакей балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз эмнелерге үйрөндүк? Логикалык тапшырма менен иштеп, ой жүгүртүүбүздү өстүрдүк. Экинчиден, Вендин диаграммасын үйрөнүп, аны иштегенди үйрөндүк. Сүрөттөр боюнча иш жүргүздүк, суроо жооп тапшырмаларды иштедик. Текст боюнча иш жүргүздүк, өзүбүздүн сүйүктүү жаныбарларыбызды билип алдык. Эми тема боюнча үйгө тапшырма. 60-беттеги суроого жооп жазасыңар дептериңерге. Ал эми иш дептерибиздин 36-бетиндеги тапшырманы аткарасыңар. Кана балдар, бүгүнкү сабагыбыз кызыктуу болду деп ойлойм. Анда эмесе эмдиги сабактан жолугушканча саламатта болгула.